Bunu tez arada çekiş gerek. Sebebi degende eldi kıynap. Mına o жерден келгени суратына бүт айынан келген. Kışında turar, yaş balları bilindir, jayında öte ısık болады, могул жерде келип алып баласын көчөрүп турат. Эң негизги маселе бул айыл өкмөттөрдөн жанагы туулган тууралуу күбөлүк алып койгонуңар, ошону менен бирге жанагы 2 бөлүгүн алып койгонуңар да. Илгери мисалы үчүн айыл өкмөттөрү туулган тууралуу күбөлүктү берет эле. Эч кандай маселе каралбайт эле мисалы. Ошол ойлонгула, бул жерде Баккен районунда канча айыл өкмөт болсо, ошонун баары келип туруп ушул борборуңуздарга келип тыгылышып атат да мисалы. Эгерде айыл өкмөт болгондо баары өз айылынан келип эле кезексиз эле келип туруп өздөрүнүн күбөлүгүн алып кетет эле. Мына азыр карасаңыздар бүт айылдардан келген. Баары айылдардан келген. Ушул маселе бар. Албетте, караңыздар, мына жерге келет, мен эрте менен саат 7 жумушка келатсам, ачылат өзү саат 9да. Дагы очуп келлекте 26-чы очуп. Эми мындай суроо сиздергечи. Мына очуп бердиңиз, канча касса иштеп жатат бул жерде? Ким бул жерде башчысы ким? Мен айтып берейин. Бул жерде жанагы бизде кызмат көрсөткөн ЗАГС тармагында кызматтар бар. Жарандардын ошол илгерки документтерин көтөрүп архивге кирип, ошол документтерин көтөрүп тарткыча убакыт өтүп кетет. Ошон үчүн ичине очередь болот. Ал маселени чечүү боюнча дагы бүгүнкү күндө иш жүргүзүп атат. Жанагы архивдин документтерин баарын оцифровка кылып бүгүнкү күндө. Оцифровка кылганда уже электронный болуп калат, вообще очередь маселеси чечилет. Жок, азыр мындай да. Мен айтканым, мына калкты тейлөө борбору деген сиздердин ой максатыңыздар туура. Бул жерде бүт баары жана санариктештирүү болуп туруп, бул жерде бир эле азыр окошкага келсеңиздер, бүт данныйларыңыздар чыгыш керек өзү негизи. Ой максат түзүлгөнү туура. Бирок бүгүнкү күндө практикада бул көрсөтүп атат туура эмес дегенчи. Себеби жана орусча айтканда недоработанная система булчу. Мисалы үчүн азыр айтайын, ким башчы десе азыр эч ким айта албайт. Могул бир ишкана жетекчиси жок. Эки жетекчиси жок. Угуп туруңуз, бирөөсү инфокомдун башчысы, экинчиси жанагы паспорт столдун башчысы. Жок, ким жооп берет ушул имаратты ишканага? Инфокомдун башчысы, анын директор сонда коебуз, ал ушул жерде мисалы үчүн тазалыкты карайт, электричество, интернетти, электронный очередь. Ошол эле кезде могу бүт условиянын баардыгы ошо жетекчиге байланган. Ким жетекчи? Тазалыкка. Инфокомдун жетекчиси инфокомдун директорчу менен азыр до конца айтып коеюн. Ал ошол условияны кылып берет. Могул жерде тазалыкты, жарыктандырыкты, интернети бар, система, компьютерлер туура иштейби. Ошол эле кезде бизде паспортташтыруу департаменти бар, или калктык паспортташтыруу. Ал департаменттин заведующий бул жерде жетекчи бар. Ал киши только кызмат көрсөтүү боюнча бул жакта ал кызмат боюнча мамлекеттик ишкер болот, ал өзүнүн функциясы бар. Директор инфокома, то есть директор сон, ал ошого бүт условиялар жасап берет да. Ошол эле кезде сизге жооп берип коеюн. Азыр ошону бириктиргени боюнча концепция жазылган, өкмөттөн бекитилди. Азыр буюрса мына бир мен айтканым мындай, азыр да, азыр көп сөз болуп жатат да. Бул ишкана болгондон кийин бул калкты тейлөө борбору. Бул жерде бир башчы болуш керек да. Мен ушул жерде келип туруп, азыр мен бүт баарын изучать этип билип калдым. Бул жерге мен уже 4-чү жолу келип атам. Элдердин кайрылуусунун себебинен 4-чү жолу келип бул жерде иштеп атамын. Кезинде иштеп туруп биз саат 8ге чейин жылдырдык, кечки 7ге чейин жылдырдык. Убакытты билесиз. Убакытты мындайча айтканда узарттык да. Элиза Кадырбековна менен тырымсыз сүйлөшүп атып, ошондой кылып туруп аракет кылып жанагы жумуш убактысын биз узарттык. Бул жерде иштеп келип мен түшүндүм, бул жерде, например, башчы жок болуп атат да. Ким башчы, ким жооп берет десеңер, менде сизде суроо да. Туруп. Башчы жок болуп атат да, эки баш бул жерде. Инфокомдон бир баш, и паспорт берүү боюнча экинчи баш болуп атат да. Ишкана болгондон бир баш болуш керек. Анан көбүрөөк бул жерде инфоком башкарат. Бул жерде жанагы мен сизге айтайын, туура мындай жалпак жөнөкөй тил менен айтканда, инфоком бул государственный предприятие, туурабы? Паспорт бул мамлекеттик кызматкерлер. Эч качан государственный предприятие
государственный орган үстүндө башчы болбош керек да. Ушул жерде мындай недоработано болуп калганда силердечи. Могул жерде таңыраак сурасаң, башчы деп туруп бир жаман нерсе менен келсең, өкмөт тең эки жакка качат, бири-бирин көрсөтүп атышат. Ушундай учурга дагы биз пайда бул проблемага душар болуп атабыз. Азыр мынаны сурай жүрүңүздөр эле могул жерге. Бир качыңыздар. Азыр биз суроону анан кийин кылалы. Kalmalarıyla içkide topluluşumuz gerek. İşleyiveringler, bağırыңızlar, özünüzün işleu rejiminizden işleyiveringler. Mınаны қараңыздар, hazır bu kassa, bir kassa tuра kança bu жерде pasportu берүү айнеги бар? Бирөө. А калгандары кайда? Канча? Бул даяр паспорттарды уже берет. Жаран келет. 1 минут убакытта калат, сразу берип коет. Бирге очередь жок. Отлично. Бул жерде очередь болбойт, бул жер аябай эл үчүн жакшы паспорттары турат. Берип атат да. Ишкектен даяр паспорттар келет. Бул жерден сразу паспорт даяр болгондо жараңда СМС келет. СМС келгенде даяр болду, келип. Кайсы жерде, значит, документти алуу боюнча кайсы жерде даярдалат? Bu hafta 11 hizmetler işlerler. Şu departamentin hizmetleri var. Bu жерде onu сурап көрөм. İşte бир эле суроо. İşte бергиле. Тоскоолду кылбайсыздар. Сиз инфокомдосузбу же паспортту столдуңузбу? Инфоком. Образованияңыз эмне? Хорошо, bu инфокомдон экенсиз да? Сизчи? Инфокомдон паспортту столду кайсы жерде отурат? Бул жакта. Жетекчиси. Кече келсеңиз заведующий. Келиңиз. Siz pasportlu stoldosunuz ya infokomdasınız? Infokomdan da. А, pasportlu stoldu. Образованияңыз че? Жогорку юрист болса керек да? Госуправление. Ну, бул жерде эч кандай эмес. Отуруңуз, эми карап туруңуз. Мына pasportlu stolдун кызматкери бул жерде, бул жакта инфокомдун кызматкери отурат да. Экөөнүн айырмасы. Siz документтерди алып атасыз, паспорт бергенге, туурабы? Кабыл алып атасыз азыр да. Инфокомдун кызматкери деле ошол жумушту аткарат да. Кана, бул бар. Ким? Мен айтып кетейин ошол. Бул жерде мындай болгон. 2019-жылы паспорт менен ЗАГС экөө башка болчу. Ошондо экөөнү бириктиргенбиз. Бир департамент болгон. Анан жанагы мен башында айтып кеткендей, биринчи ЗАГС маселелерге аябай көп маселе чыккан үчүн азыр санариптик өнүктүрүү министрлигинин ичиндеги приказ менен, буйрук менен сиз айткандай операторлорго паспорт кабыл алуун бергенбиз. Паспорт кабыл алуу системасы ай-система болуп, бүт автоматташтырылган. Ал жерде очередь жок. Паспорттарга азыр немесин квитанциясын алабыз. Паспорттун алышы 5 минут убакыт кетет. Анан бул жакта ошо департамент только ЗАГСтарда калган да. ЗАГС кызматтары ушуларга көтөрөт. Мисалы үчүн жаран метрикасын жоготуп алса, дагы бир документин жоготуп алса, жана үйлөнгөн тууралуу куәлүгү. Булар архивге кирип, мисалы үчүн 84-жылкы китептерди алып чыгып, анын баарын алып чыгып, анын оцифровка кылып, ошого жарым сааттан 40 мүнөткө чейин бир жарым убакыт өтүп кетет. Анан ошол эле кезде, сиз айткандай сонун актап айтат депчи. Bizde mesela eski sistemada bir kişineki kabinette oturgan departament сотрудниктери бар. Пом деп коет. Алыс жашкана. Ал жакка барбай жарандар соңго кайрылганга аракет кылышат. Мына что бул жерде камера көзөмөлү бар, условия бар. Кызматкерлери бардыгы чогуу отуруп эме беришет. Помдон эмне паспорт алып алат. Любой кызматты көрсө болот помдон. Бир сотрудник отурат. Кулундуда бар мисалы үчүн. Бир пом бар. Потом Самаркандекте бар. Самаркандекте. Бир гана Самаркандекте бар мисалы. Жок, Кулундуда да бар. Жок, Кулунду бул Лейлиги району. Биз ошол помду эгер сиздер ар бир айылга коюп койсоңор, ошондо жеңилдик келтирдик деп айтсаңыздар болот. Ошол кезде деле кайра соңго келе берет эжеке туурабы? Мейли, азыр мына суроолорду биринчиден мен сизге айтам, мына сомдун мисалы үчүн ушул калкты төлөө борборундагы проблема ушул ишканадагы башчы жок. Бир киши жооп бериш керек. Ошондо ошол толугу менен иш алып барат. Бүгүнкү күндө инфоком менен паспорттун стол ортосунда келишпестик бар. Тынымсыз мындай ич тыным же болбосо мындай ичинде бири-бирине мындай бир кандайдыр бир мелдеш конкуренция бар булар. Булар ичинде сезип турат айтып аткан сөздөрдүнчү. Себеби инфокомдогулар менен бул жерде чөткө бөлүнүп калган да эки тараптачы. Анан мына паспорттуу столдо бул жерде оператор паспортту даярдоо документтерин
толық кандуу кабыл алат, туурабы? Инфокомдун оператору дагы кабыл ала ошону экөө бирдей жумуш аткарууда. Туурабы? Паспортты инфоком берген. Булар ЗАГСтын маселеси. В основном паспортты бүгүнкү Жок, сиз могул жерде паспортун деле кабыл алып атпайбы? бул азыр очередь менен ким кайсы маселе менен келсе бар жокка. Ушундай да. Биздин паспортный системачы. А операторы сон булар прием паспорт. Хорошо. Bir суроо тогда. Ушул жердеги оператор, инфокомдун оператору завод изготовительге кол коюп туруп документти жибереби? Жок. Ким кол коёт? Подтверждение bizde. Жок, ким берет ошону? Бул береби же сизге алып келип береби? Булар АИС паспорт боюнча программага киргизип коет. Бизде атайын отправка кылчу булган специалисттер бар. Сиздер ошол инфокомдун оператору документин чогултканын кайрадан текшерип чыгасыздар. Вот ушул жерде көрөбүз да. Бул ошондо кезек ошончо пайда болуп атат. Көрдүңөрбү? Значит, инфокомдун оператору бүгүнкү күндө завод изготовительге паспортунда кол кое албайт. Ответственность это вы персональный лично, правильно, да? Сиз отуруп алып кайра ошол инфокомдун операторунун чогулткан документин кайрадан дагы бир ирет карап чыгып атат да. Бул двойная работа деп коет. Буручу. Андан көрө лучше буларга да ушундай функцияны бериш керек. Ал ошол жерде кабыл алып туруп, ошол жерде кол коюп туруп, завод изготовительге жөнөтүш керек. Сиздин бул киши мисалы үчүн паспортты кабыл алды. Бул киши кол кое алабы? Мына оператор, паспортный столдун оператору. Буда бар. Бunda бар. Тиги окошкада ушундай жок. Бул минус. Бул недоработанная система. Вот ошону мен айта алам. Бул мыйзамга шакеш келбейт. Только бул мамлекеттик кызмат. Булар өзүңүз айткан мамлекеттик кызматкер эмес, жоопкерчилик ала алышпайт. Ошол жаат. Анда жоопкерчилик ала албаса эмне отурат анда ал жерде? Бул эми что за система? Өзүңүз айткандай очередти чечүү максатында биз жок, анда давай. Паспортный столдун операторлорун көбөйтүп койгула анда. Ошол кабыл алат, завод изготовительге кол коет и сразу жиберип турат. Бул ыкчам түрдө болот да. Ал киши кабыл алат экен да, дагы бир паспортный столдун операторуна да ал текшерип атат. Кайра двойная работа да, мисалы үчүн. Ушундай болуп калып жатат. Эми карап туруп, дагы минусуңуздарды айтып берейин. Минус эмес, мына недоработанный система деп коелу. Мына паспортный столдун оператору бүгүнкү күндө бул жумушка кандай кабыл алынат, бул жумушка кандай кабыл алынат? Конкурс. Бул конкурс аркылуу. Бул мамлекеттик кызматкер болуп атат, туурабы? Инфокомдун оператору тоже конкурс. Тоже конкурс. Кандай конкурс? Инфоком мамлекеттик ишкана өзү конкурс өткөзөт, тестирование өтүшөт. Бул деген нерсе договор менен алынат деген. Бирок тоже конкурс менен. Договорда булчу. Значит, булар албетте кадрлық служба аркылуу конкурс менен өтөт, тигилер түздөн-түз договор менен алынат. Мындай система, туура система. Логика кайда? Логика кайда мисалы? Ушуну биз карап чыгышыбыз керек да. Урматтуу жетекчи, ушуну биз карап чыгышыбыз керек. Бул туура эмес да. Азыр зарплаталарын айтпайын. Бул кишининки бир зарплата мамлекеттик кызматкер, тиги договор менен келген кишинин экинчи да, мындай өзүнчө бир зарплата мисалы үчүн да. Экөөнүн айырмасы өзгөрүп турат да. Жанагы айтып аткан сөзүм, жогоркуда айтып аткан сөзүм конкуренция ушундан пайда болот да. Ушундан келишпестик пайда болот. Себеби инфокомдун оператору экисе болжол менен менимче көп алат, булар экисе аз алып атат да. Ушул жерде жанагы келишпестик ушул жерден пайда башталып жатат. Эмне үчүн сенин жумушуңду мен аткарып атам, эмне үчүн мен кол коюп атам, сен эч нерсеге жооп бербейсиң. Келип келип паспортный стол жооп берип алып атат. Ушундай көйгөйлүү маселелер бар. Анан дагы бир суроо сиздерге. Мына бул судимостьты кандай текшересиңер? Сиздерде барбы? Мындай отуруп сүйлөшөбү, отуруп. Судимостьты текшергенде бизге атайын издөөгө коюлган жарандар боюнча эгер розыскадан кат келген болсо бизге системага түшүрүп коюшат. Издөөдө жүргөндө судимость боюнча биз маалымат борборунан Башкы областтык ички иштер бөлүмү. Азыр карап тур, келдим мен, паспортко келдим, сен текшересиң, мен издөөдө жокмун деп, туурабы? Ошол барбы ошол система? Издөөдө жок деген сен аныктайсыңбы? Базада жок экендигин аныктауга мүмкүнчүлүгүм жок, бирок эгер издөөдө жүргөн жарандардын фамилиясы, данные түшүп калат дагы. Эгер ички иштер министрлиги тарабынан биздин департаментке кат жүзүнө кайрылып ушул жактан маалымат берген болсун. Издөөдө жүргөндөрдүн сенде тизмеси болот. Эгер тизмеде жок болсо, сен кабыл ала бересиң. Бир, экинчи суроо, менин судимасы барбы, жокпу, сен текшересиңби бул жерде, туурабы? Мен жөн эле сен текшерүү үчүн кандай жумуш алып барасың сен?
мен мисалы сиз кайрылган учурда мен сиздин соттуулугуңузду текшергенге бул жерде мүмкүнчүлүк жок. Эгерде Ички иштер министрлиги тарабынан биздин департаментте сизди издөдө жүргөндүгүңүз боюнча маалымат берилген болсо, биздин ата системага киргизип коет. Бул жаран издөдө жүрөт деген белги чыгат. Судимасы жок, ал боюнча судимасы боюнча. Судимас боюнча Бизде бере албайбыз. Бирок паспорт алганда ол судимасты текшересиңерби? Жок. Текшербей эле бересиңер. Судимасы текшерилбейби. Эгер справка алам деп калса, мисалы үчүн. Справка алам, ал бул десе, судимас ал каралбайт. Судимас болсо мен паспорт алууга калбайт да. Биздин жаран паспорт алып, кызматка алып, жумушка кирип атканда алып турат справка берет судимас. Паспорт анан башка кызматтарга алып. Өткөндө бирөө мен маалымат алганымда судимасы дагы биз текшеребиз деп. Кайсы учурда судимас текшерилет? Бизде именно судимасты өзүбүз текшере албайбыз. Бул айткандай, анан бизде ошо АСБ деген программабыз бар өзүбүздүн. Ошону биз ар бир жарандын пинин эгер Жок, мен айтып атам, кайсы учурда сиздер судимасы барбы жокпу деп сурайсыздар. Бизде только гражданствого алып атканда сурайбыз. жарандык алуучу кайрылган. Гражданство. Все-таки иштейсиңер бул. Аны алар алып келет. Эми буну Өз менен кош алып келет. Мен очередте турдум. 4-номер менен, туурабы? Келип туруп, мисалы үчүн гражданство алам деп жатам мен, туурабы? Ошондо сиздер сурайсыңар, менин судимасы барбы жокпу, туурабы? Справка болсо түшүп берет, туурабы? Эгер жок болуп калса эмне кылам мен? Ошол жака барып, алгач перечен берген. ошол мына көзүңүздөр судимас боюнча мен барам дагы ал жака барып очередте турам, справканы кайралам, бул жерге келип алып, кайра очередте туруп, анан кийин издей берем. Абдикарим карабек жана башында мурун паспорттун столдо кандай эле? Судимас боюнча. Мурунку системада. Маалымат борбору ошто болчу, биз ошко атайын кайрылып ошол жакта требование берип. Ошто сурай бериңиз. Мурун. МВДда жок беле, мисалы үчүн. Баткенде жакында ачылды. Буга чейин ошол шаарда болуп турган маалымат. Азыр кечиңиз биле. Ошол нерсенин баарын база данныга мен ойлоймун, ошол цифровизация деген киргизип койсо болобу? киргиздик, маалыматтарды айтып коеюн. Бишкекте, башка аймактарда уже судимость боюнча сондордо маалымат берет. Буларды тоже системасын карайбыз, тоже беришет. Анан жана сиз айтканыңыз очередке туруп, кийин кайра очередке турат. Ошон үчүн бизде маалымат борбору бар. Жаран келгенден кийин сразу документтерин карайт. Жөндөн жөн күтүп калбасын деп, ана сиздин могул документтериңиз жок экен, очередке туруш кажети жок. Шуну алып келиңиз деген кетирет. Кээ бир жарандар бар, жок мен кирем деп, ошондо деле очередь калмак. Анан келип отуруп, анан бизде бүт автоматизировано болгондуктан документ жетпей калса өтпөйт. Ошон үчүн бул жанагы бүт система болмос, бул кнопканы бас, ол документти сканировать этип, анан мындайды деп барлык система автоматизировано. Так, азыр сиз ойлоп атасыз, ушул азыркы иштеп аткан учурда сиздердин системаңыздар туура деп ойлойсузбу? Туура биз иштеп атабыз деп азыр. Же дагы бир доработка кылып, же кичине өзгөртүш керекпи деп. Белгилүү болгондой биздин министрлик быйыл түзүлдү, жарайында 1-июнда. Анан күндөн күнгө бул система, кирүүчү система оңголуп кайсы доработкалар болсо ошону киргизип атабыз. Анан өлкөнүн жетекчилиги максат койгон, сондордо баардык услугалар алынсын. Ошол кезде судимости киргизип атабыз. Сондордо бир жерде болуп, бүгүнкү күндө жок. Жарандар эмгегин сонуна барып, башка жакка барып жүрбөш үчүн бизден уже берилет. Жанагы мүлкү барбы жокпу деген справка бар. Кадастр мамлекеттик ишканада берилет. Ошол мүлк боюнча дагы системага ийгиний болуп, анын да справкасын бергенден атат. Жана башка справкалардын баардыгын Санариттештирүү дегенди түшүнөбүз биз кандай? Биз түшүнөбүз, мисалы үчүн могул жерге келсе дагы жарандын бүт данныйлары болот. Больницага барып калса дагы бүт жарандык ошонун өзүнүн данныйларын алыш керек. Чуркап бул ошон үчүн түзүлүп атат да, мисалы үчүн ар жака чуркап справкага барып издебейчи. Сиздин паспортуңузду коюп беребиз, сразу системаны. Мен азыр айтканым бул жердечи, бул жерде мен айтканым биринчиден сом дегенде, мисалы үчүн, инфоком менен паспорттун столу кандайдыр бир бириктирип бирдей аташ керек. Зарплаталары бирдей болуш керек булардынчы. Жанагы жумушка алуу
тартиби дагы бирдей болуш керек буларчы. То есть бүт баарына бирдей кабап бул жерде бир башчы болуш керек. Анан кийин мен айтканым, бул жерден азыр бир суроо берип айтам да, мурун мисалы үчүн айтып жатпайынбы азыр Инфопол бул государственный предприятие, туурабы? Паспорт устол бул мамлекеттик кызмат орган. Бул жерде мисалы үчүн эч качан государственный предприятие бул мамлекеттик орган үстүндө башчы боло албайт. Мурун мисалы паспорттуу стол мисалы үчүн бул жерде тургандыгы үчүн эч кандай акча төлөнбөсө, бүгүнкү күндө могул имаратта турса бир канча ушуга мындай аренда төлөп атасыздар да. Бул канчалык сиздерге мисалы үчүн Инфокомдо мен түшүнүп жатамын, акчаны алып атасыздар, өзүңүздөр айландырып атасыздар да, мисалы. Мамлекеттин казынасына түшөбү ошол акчалар. Ушул маселе дагы бар, эгер чоң. Анан азыр мен бүтүрөйүн эле. Анан кийин экинчиси мисалы үчүн сиздерге тез аранын ичинде бериш керек, айыл өкмөттөргө бериш керек. Бул функциялардычы. Ал жерде айыл өкмөттөрдө туулган тууралуу күбөлүктү жана ЗАГСтын күбөлүгүн, нике күбөлүгүн айыл өкмөттөргө берсек, могул жерде жарымы жок болот да. Жарым могул жерде кезек жок болот. Элдер мисалы үчүн азыр тоодон келип жатат. Өткөндө мен келсем, бирөө 10 күн болду деп төлөгөнү. И очередте турат да. Мен себебде туулган тууралуу көрүп алышым керек депчи. Бул туура эмес да, бул недоработанный система. Тез аранын ичинде бул ордордон коюшубуз керек да. Вот айта турган нерселер ушундай болуп жатат.